Yeah, I ain't signing no deals, I ain't signing no papers, could give a fuck what y'all think, that I have to wait until. Салам барыңыздарга. Сиз өзүңүздүн дене түзүлүшүңүздү билесизби? Адамдар 3 дене түзүлүштөн турат. Машыгып чоң дене түзүлүшкө ээ болууну бардыгы эле каалап келет, бирок бардыгына эле салмак кошуу боло бербейт. Кээде өзүңүздүн жакын досторуңузду эле карап көрсөңүз, кээ бир досторуңуз толук дайым бир калыпта башка балдардан айырмаланып турат. Кээ бирөө өтө эле арык, канча тамак жебесин салмак кошо албай, арык бойдон калат. Бүгүнкү чыгарылышта ушул тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Эктоморф, мезоморф, эндоморф болуп бөлүнөт. Эктоморф булар кимдер? Эктоморфтун денеси арык түзүлүштө болот. Канча бир аракет кылбасын салмак кошуу кыйын. Атаңыз же апаңыз арык болбосо, анда өзүңүздү эктоморф деп эсептебей койсоңуз болот. Эгер сен арык болсоң, көпчүлүк учурда биринчи толуп, андан кийин машыгууну баштайм деп көп жаңылыштып кетиребиз. Эч убакта денедеги майлар күч булчунга алмашпайт. Ушул учурда эктоморф дене түзүлүштөгүлөр ар кандай дары же тамак ашты туура эмес жеген учурда тамак алмашуусу бузулуп, керексиз майларды топтоого алып келет. Бул учурда адамдын үзүрлөө кылганга алып келет. Курсак жагы чоң ийини ичке 3 бурчтук абалга жеткирет. Эгер сен эктоморф болсоң, сен сүйүүнү менен кабыл алышың керек. Анткени мезоморф, эндоморфко караганда сенин тамак сеңирүүң жакшы. Эгер эктоморф түзүлүштөгүлөр туура тамактанып, туура машыкса, денеси ашыкча майлар болбой, кооз дене түзүлүшкө ээ боло алат. Өзүңүздү эктоморф деп ойлосоңуз, лайк басыңыз жана биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Кантип, эмне менен тамактануу керек? Салмак кошуу үчүн кайсыл тамактарды жеш керек деген суроого жооп бермекчибиз. Биринчиден, ар бир 2 саат сайын жетиштүү калория бар тамактануу шарт. Анткени тамак сиңирүү ылдам болгонго байланыштуу жетиштүү витамин жана өз салмагыңызды сактап туруу үчүн ар дайым тамактануу керек. Кайсыл тамактарды жегенге туура келет? Ак ундан жасалган тамак аштар, картошка, макарон жана ак күрөч, быштакты, бал жана кургак мөмө жемишти аралаштырып жесе тез арада салмак кошуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кийинки биздин дене түзүлүштөгүлөр булар мезоморф тууралуу болмокчу. Мезоморфтогуларга бардыгы жеңил десек да болот, анткени арыктаса да бат арыктап, толсо дагы бат болот, салмак кошо алат. Ийиндери чоң болот жана тез арада салмак кошуп, булчуң өсүүсү тез болот. Бул дене түзүлүштөргө кичинекей кезинен эле бели ичке, ийиндери чоң, Кудайдын берген береги десек да болот. Тамак ашка келсек, мезоморфко бардык тамак аштар болот. Көпчүлүк учурда ак ундан жасалган тамак аштан азайтып, салат кошулган тамак аштарды көбүрөөк жеш керек. Кийинки биздин дене түзүлүштөгүлөр булар эндоморф. Бул дене түзүлүштөгүлөр тез арада толуп, бирок керексиз салмагынан арылуу кыйын болгон адамдар. Кимде ким эндоморф болсо, кичинекей кезинен эле толук колдору жоон болот. Эндоморф түзүлүштөгүлөр аз тамакты жегени менен тез арада толуп салмак кошо алат. Ошону менен эле бирге керексиз майларды да бат денесине кошулат. Буларга көпчүлүк учурда чөп чардан жасалган салатты жакшы жардам берет. Майлуу, сахар кошулган камыр тамактарды азайтып, гречка жана күрөң түстөгү күрүчтөрдү жесеңиз сизге жакшы жардам берет. Эгер кийинки чыгарылышта кандай машыгуу керек экенин билгиңиз келсе, каналга жазылыңыз жана сиз кайсыл дене түзүлүштө болсоңуз комментарийге калтырып өз оюңуздарды билдириңиздер.